Өлкөдө контракт төлөп окуган студенттерге каржылык жеңилдиктер берилди. Ага студенттердин пандемия учурунда контракттын наркын азайтуу, окутууга акы төлөөнүн мөөнөтүн узартуу жөнүндө келип түшкөн кайрылуулары негиз болду. Ага ылайык студенттердин окуу акысы 3 жыл бою көтөрүлбөйт жана өзгөрбөйт. Тийиштүү жарлыкка өлкө башчысы Садыр Жапаров кол койду. Окуу акысы да жылдан жылга өсүп, окуйм деген адамдарга бут тоскон жагдай болууда. Айрым учурда аны өз мөөнөтүндө төлөй албай, окуудан четтетилген студенттер да бар. Мындан улам өлкө башчынын жарлыгы бул катмар үчүн колдоого алынууда. Эми студенттер өздөрүнүн мүмкүнчүлүгүнө ылайык окуу акысын 10 айдын ичинде бөлүп төлөсө болот. Окууга 2018-жылы тапшырганбыз. Биринчи курс болуп, пат курс болуп. Ал кезде контрактыбыз 20 000 болчу. Жылына 1000 сомдон кошулуп, быйыл 4-курс болуп калдык. 24 000 чыкты. Биздин группадан деле бир-эки немелерибиз ошондой болуп, контракттын айынан окуусун уланта албай калган. Кээ бир ошол үй бүлөлүк шартына байланыштуу окууга тапшыра албай, бирок билими бар студенттер деле уже окууну таштап кеткен учурлары болду. Кыргызстанда 73 жогорку окуу жайы иштейт. Анын 33-ü мамлекеттик мекеме. Алардын катарын толуктаган Жалал-Абад мамлекеттик университетинде контракттык негизде 7000дей студент билим алат. Мында медициналык окуу жайда окуу акысы 50 000 сомго жетсе, калган факультет колледждерде 20 000ден тартып 30 000 сомдон ашат. Окуу жай жетекчилиги билдиргендей, пандемияга байланыштуу акыркы 2 жылда бул суммалар өзгөргөн жок. Алардын контрагы мугалимдердин айлык маянасына жана окуу жайдын техникалык базасына жумшалат. Акыркы жылдары бизде контракттын суммасы көтөрүлгөн жок. Быйыл да көтөргөн жокпуз. Анан былтыры пандемияга байланыштуу бир топ студенттер бизге кайрылган. Кечиктирип төлөөгө, азайтып берүүгө деп булардын баарына биз өз убагында тиешелүү жардамдарды көрсөткөнбүз. Президентибиздин чыгарган указы боюнча биз айта алабыз, биз 3 жылдын ичинде көтөрбөгөнгө бизде мүмкүнчүлүк бар. Биз көтөрбөй койсок деле болот, ушу боюнча калтырып. Мындан сырткары өлкөдө 40 мамлекеттик эмес жогорку окуу жайы бар. Кантөрө Токтомаматов атындагы Эл аралык университетте да 6 000ден ашуун студент контракт төлөп билим алат. Бул окуу жайда да 20 000ден тартып 30 000 сомдон жогору контракт төлөнөт. Мында окугандар контрагын 1 жылда 2ге бөлүп төлөөрү айтылат. Эгер мөөнөтүндө төлөй албаса, келишимге ылайык туум кошулат. Ошондой эле окуу акысын бере албай, окуудан четтетилгендер да бар. Бизде ата-энеси жок, толук жетимдер, же майыптар болгон үй бүлөлөрдө биз 100%-тен 50%-ке чейин окуу акысын жеңилдетип беребиз. Ал эске алынат. Ал материалдык абалы жакшы болгон үй бүлөлөргө эгер келишимдик талаптарды аткарбаса, албетте четтетилет. Анын ичинде жаланган окуу акы эмес, окуудагы жетишкендиктерди эске алынат. Бирок биз мүмкүн болушунча студентке ушул контрагын төлөөгө болгон мүмкүнчүлүктөрдү берүүгө аракет кылганбыз жана кылып келгенбиз буга чейин да. Мындан сырткары жаңы жарлыкка ылайык коомдун аярлуу катмарындагы жарандарга мамлекеттик билим берүү гранттарынын 5% жыл сайын берилип турууга тийиш. Окуу жайлары чыгаша жана кирешелери боюнча отчетторду президенттин администрациясына берип турушу зарыл. Ошондой эле башкы прокуратура билим берүү чөйрөсүндөгү мыйзамдарынын аткарылышына, окуу акыдан түшкөн каражаттардын максаттуу пайдаланышына көзөмөл жүргүзүү тапшырмасы берилди. Эскерте кетсек, өлкөдө 2020-2021 окуу жылында 219 000 студент билим алууда. Анын ичинен 192 000ден ашууну контракттык негизде окуйт. Бүбүсара Орозалиева, Шарзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал-Абад.